Assalamu alaikum урматтуу жакшылар. Көңүл буруңуздар, назар салыңыздар. Ушул үй 5 сотук жер тилкесинде жайгашкан 2 миллион 950 миң сомго бааланууда. Бул айтылыш баасы. Кеми сөзсүз болот. Эгерде кимдир бирөө ушундай арзаныраак жер болсо, ала тилем деп издеп жаткан болсо, анда чамдаңыздар, чалыңыздар. Сиздерге насип кылган болсун. Караңыздарчы, 10,5га 10,5 жалпы холл менен эсептегенде 4 бөлмөлүү ушул бышкан кирпичтен салынган үй. Өзүнө да бакча каражаттарынын курулуш материалдарына эч аябастан, фундаментине дагы российский арматураларды канча токуп, тумбаларына, сейсмопоястарына, регелдерине айтор бүт бардыгына акчаны аябаптыр. Эми сиздерге бонустары дагы бар. Сиздер көрүп турган шагыл, топурак жана бул жердеги сөөрү тапчан сиздерге. Уста багам дей турган болсоңуздар, сөөрүсү даяр. Тапчанычы. Сонун ошол 2 миллион 950 миң сом бир аз кеми бар. Эми кайсыл жерде дарегин айтпайсыңбы десеңиздер, мен анда даректерин көчө тараптан бир катар тартып көрсөтөйүн, анан сөзүбүздү улайбыз. Учурда мен Ош Алай негизги трассасынын боюнда Башбулак айылынын чыга бериш жеринде турамын. Ош тараптан келгенде чыга бериш, Алай тараптан келгенде Башбулак айылынын кире бериш жери. Бул остановканы болжолдоп алыңыздар, анын жанындагы кечүү бар. Сай бойлоп ушул жол аркылуу наркы бетке өтөсүздөр дагы тетиги дөңсөгө барсаңыздар түз эле сатыла турган жер үйүбүз ошол жерде. Ылдый тараптан дагы, өжөр тараптан дагы чыгып келсеңиздер болот. Келе жатасыздарбы? Мына ушул дөңсөдөн эле чыгып келсеңиздер дагы болот, же айланып бери келсеңиздер дагы болот. Бул ошондо өжөр жаан конушунун күн чыгыш тарабындагы эң акыркы үйлөрдүн бири. Негизи бул Башбулактын жаңы конушу деп дагы атап келишет. Эми кандай аталат, аны өзүңүздөр дагы бир такташтырып аласыздар. Бул жерде мына ушундай контейнер жана темир гаражы бар. Ошону болжолдоп келе бересиздер. Анын бет маңдайындагы бышкан кирпичтен салынган ушул үй сиздердин үйүңүздөр болуп калышы мүмкүн. Могу жердеги ташты көрүп турасыздар да. Ушул таш сиздердин көчө тараптагы чек араңыздар. Мындан түз ono үйдүн арткы бөлүгүнө чейин барат, бурчуна. Бул жагы үйдүн артына чейин барат. Кыскасын айтканда, кеңири. Ошол туугандар, сөөрү сиздерге белекке кеттиби? Мына үйдүн артындагы жыгач казыкты көрдүңүздөрбү? Мына ошол сиздердин чек араңыздар. Ынтымактуу беш кошкон эл жашайт. Бул үй дагы заманбап, жакшы вариантта долбоордо салынып атыптыр. Эми сиздерге планын айтып берейинби? Негизги кире бериш код мына ушул жерден болот экен. Киргениңде эле кенен холл. Караңыздарчы, панорамный терезенин ордун чек-четип, зыңкытып, сонун кылып орнотуп коюптур. Эми бул жерге панорама терезе орнотула турган болсо, үйүңүз жарык жана сонун көрүнөт. Андан ичкери киргенден кийин бул жагы ашканасы, типа мындай кыргыз комнатасы да, универсал комната. Ортолукка кыш печкесин орнотом деген. Кааласаңыздар, муну кыш печкесин орнотсоңуз болот, же тосуп салсаңыз дагы болот. Ал эми өзүңүздөрдүн эркиңиздер. Бул эшик эмне үчүн коюлду? Сөөрү тапчан, үй чочок, топка, баня, душ, кухняны мына ушул жака чейин, тетигинге чейин кошумча дагы имаратты салам деген план болгон экен. Бирок ал эми сиздер алгандан кийин кандай ойлоносуздар, өзүңүздөр бир чечим чыгарарсыздар. Бул жактан эшиктин өзүнөн кирип көрсөтөлү. Бул ата энелер уктоочу бөлмө. Узун туурасы болжол менен 5ге 380 же 4 чыгып калабы? 1, 2, 3, 80 чыгат экен туура эле. Кадамыбыз дагы уже сантиметр болуп калды. Метр өлчөп. Ошо черный потолокту өзүңүздөр кыласыздар. Таштамайлары даяр. Ушу бассаңыздар эле болду. Лай басасыздарбы, пена басасыздарбы, айтор. Эми конок келгенде каяка келет? Бул жака келет да сөзсүз мына. Конок бөлмөсү. Бул деле ошол 5,5га 3,60 чыгып калат. 3,60. Панорамный терезе орду каралган. Сиздерге насип кылган болсун. Эсин номер экранасына камтылган, документтерди так сразу сиздерге чалып байланышып, сразу сиздерге өткөрүп берилет. Өзүңүздөр дагы чалып байланышып толук маалымат алсаңыздар болот. Биз болушунча маалыматтарды бергенге аракет кылдык. Бул үйдүн күн чыгыш тарабында кенен место калтырылыптыр. Бул жагында болсо кошунанын үйү бар, экөөнүн ортолугунда кошуна акылары 2 метр ташталган. Ошол күнгөй бет экен, шамалбак экен, сонун экен. Бул жагы үлүш жайыт болуп кетет. Мына. Ош Алай негизги трассасы мындан бир 300-400 метрдей чыга койсоң болду.
Мен бул чыгарышты жыйынтыктадым. Ээсине чалыңыздар, содалашыңыздар, содада береке бар. Бул айтылыш баасы 2.950.000, кеми сөзсүз болот, варианттары жок, накталуу акчага сатылат. Ассаламу алейкум. Насип кылган болсун сиздерге.